Азыр эми Кыргыздын дагы башында мындай саясий өтө курч мезгил болуп турат да, мындай абал олку солку болуп, көрдүңүз бир күндө 4 министр алмашып дегендей. Ушул учурда сиздин мындай жардамыңыз, көмөгүңүз Кыргызстанга, ошо кыргыз бийлигине керек деп өзүңүздү керек адам катары эсептеп атасызбы? Же деги эле ушул экономикалык абалыбызды кандай кылып чыгып кетсек болот ушул абалдан? Кыргыз деле ар бир үй бүлөдө эле, дүйнөдө эле сакталып калбайт. Тетирисинче кырсыктайт, артка кетет, экономикасы деле, саясаты деле, духовный кризис деле артка кетет. Муну азыр эч ким дүйнө жүзүндө деле, Кыргызда деле, ар бир үй бүлөдө деле. Азыр мисалга жок дегенде түнкү уйкусу бузулат. Жок дегенде мындай көңүлү чөгөт. Эмнеге ошондой болот? Анткени жана айтып өттүк го, аалам жерге түшүп туруп, ошолордой сыпатка жетпесе, адамды баса берет экен, кырсыктата берет. Кайра эле артка кете берет. Кайра эле артка кете берет. Анан мисалга, эгер менин ордум болуп калган болсо, мисалга да кеңеш сураса болот эле, кандай кылабыз? Мен кеңештин алдынан эч кем болбойт да.